Assalamu алейкум, ардактуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн дагы биз сиздерге Ош шаарынын Зайнабидинова кичи районунан, район деле эмес, Зайнабидинова деп коюшат. Ушул жактан Ошская улица, Ошская 12 деп жазсаңыздар, ушул үйгө алып келет. Ушул Ошская 12 дарегинде жайгашкан 3 бөлмөлүү үйдү тартып көргөзмөкчүбүз. Үйдүн айтылыш баасы мен сиздерди күттүрбөй башынан эле айтып коеюн. 75 000 акш долларын сурап атыптыр. 3 бөлмөлүү үй. Биринчи кабатта орун алган. Экинчи подъезд, биринчи кабат. Өзүнүн огороду дагы бар экен арт жагында. Азыр мен сиздерге ушул үйдүн ичине кирип, ички абалын тартып көргөзмөкчүмүн. Бизден алыстабаңыздар. Мынакей достор, жана мен сиздерге сырттан айткан үйдүн ичине кирип келатамын. Мен бир катар сиздерге көргөзүп бере берейин. Мына ушинтип үйгө киргенде эле биз чоң бөлмөгө туш келет экенбиз. Ушу чоң бөлмөнү бир сыйра көргөзүп коеюн сиздерге. Мынакей достор, ремонту деле аябай жакшы абалда экен. Обойлору дагы эч кандай чызылган, жыртылган жерлери жок. Бул чоң бөлмөнүн бул жагында өзүнчө балкону бар экен, бул сөрүсү дагы бар экен. Ушундай керексиз нерселерди чыгарып койсоңуздар болчудай. Ремонт жакшы эле экен негизи. Эми достор, бул чоң бөлмөдөн чыккандан кийин эле ушул чоң бөлмөнүн жанында кичинекей бөлмө орун алыптыр. Бул бөлмөнүн дагы өзүнчө сөрүсү, балкону бар экен. Мынакей достор, анан айта кетчү нерсе, ушул бөлмөнүн бул жагында эле өзүнчө огород дагы бар экен. Эгерде бул жака помидор, бадырың, ушул сыяктуу нерселерди эгем десеңиздер болчудай экен. Эгер тоок багып үйдүн жумурткасын жейин дегендерге дагы ушул жака тоок бакса болчудай экен. Мына достор, бул бөлмөнүн деле абалы жакшы, люстралары дагы жакшынакай абалда экен. Ушул бөлмөнүн жанында эле жуунуучу жай бар экен, санузел. Бул жакта көргөзүп коеюн. Аристон өз ордунда. Бул кичинекей эшик болсо, кладовка кылып койсоңуздар болот. Ушундай банка-санка коюп койсо болот экен. Бул жак болсо ажатканасы менен жуунуучу бөлмө өзүнчө экен. Бул болсо ашканасы. Мынакей достор, ээсинин айтымы боюнча бул холодильник жана диван ушул сыяктуу нерселер кетет экен. Бирок ээси менен келишип калсаңыздар, сүйлөшүп калтырсаңыздар дагы болот экен. Эми эң акыркы бөлмөнү, дагы кичинекей бөлмөнү көргөзүп коеюн. Бул детский комната окшойт менин оюмча. Мына ушул сыяктуу диван-сивандарды алып кетет экен ээси. Мынакей достор, негизинен үйдүн жалпы абалы жакшы абалда. 3 комната, 3 бөлмөлүү үй. Бул үйдүн айтылыш баасы 75 000 долларды сурап атат ээси. Дагы бир аз сүйлөшүү жолдору бар. Ээси менен өзүңүздөр чалып сүйлөшүп баасын чечип ала бересиздер. Үйдүн айтылыш баасы 75 000 акш доллары. Негизинен үйдүн абалы жакшы эле абалда экен. Кирип эле жашай берсеңиздер болот. Анан достор, кимге ушул сыяктуу реклама кызматтары керек болсо, биз экранга номерибизди жазып коебуз. Ушул номерге байланышсаңыздар, биз сиздердин дагы үйүңүздөргө барып, ушул сыяктуу кылып тартып чыгарып бермекчибиз.